Бул инсталляцияда Баткендеги климаттык абалдын аялдарга таасири сүрөттөлгөн. Сүрөттүн борборунда өрүк дарагы бар. Бир тарабы мөмө берип, аял жеп турган жашыл, берекелүү бөлүгү туруктуу жашоону символдосо, экинчи тарабы куурап, айланасы кургап калган, жаратылыштын деградациясын жана суунун тартычтыгын чагылдырат. Аял поездге карай басып жатканы, миграцияны, анын натыйжасында балдар энелеринен ажырап жатканын көрсөтсөм дейт скульптор. Азыр эми бул жерде азыр биздин азыркы жакынкы учурларда климат маселеси өтө кандай десем актуалдуу болуп атат. Ошон үчүн биз азыр ушул аялдар, миграция ушул темалар боюнча иштеп жаткан учурум эле. Себеп өзүңүз көргөндөй мурда өрүктөр, башка жер жемиштер түшүмдүүлүгүн жакшы берчү. Бирок кийинки мезгилдерде азыркы энди бир 5-10 жылдын ичинде түшүмдүүлүк азайып кетти. Ошон үчүн азыр миграция күч алган учуру, чындыгында жер менен өзүн өзү камсыз кылыш кыйын болуп калгандыгы үчүн ошол темалар, ошол көйгөй мени бир аз эме кылганы үчүн ушул азыр картинаны тартканым ушунан. Мисалы бул жерде азыр климаттын өзгөрүүсүнү мен бердим эле да, бул жакта жашыл жайлоолор, мисалы азырда өзүңүз көрүп суулар тартыш болуп атат. Бул дагы да болсо курчуйт деп ойлойм. Менимче климаттын өзгөргөндүгү чындыгында таасир берип атат. А бул жагы мисалы мына ошол нерсе кургакчылык, мына баягы жер суу аккандан кийин жарылып кетет го. Ошондой немелер, мына дарактар, бадалдар кургап, анан поездди тарттым. Бул поезд азыр эми ошол миграцияга кетип аткан учурунда мэрге дагы 1-2 сүрөттөр тартылыш керек. Азырынча бүтө элек, бирок эмеде тартып койдум азырынча жаратылышын эмеси. Ошого мына кураган даракты тартканымда, эме кылганымда жасаганым ошонон болуп атат. Азыркы учурда чындыгында сууну үнөм пайдаланышыбыз керек. Чындыгында каерге барбагын көбүнчө крандарда баягы суу түтүктөрүндө суу агып турганын көрөсүң. Сууду кордобошубуз керек да. Ошон үчүн суу бул биздин өмүр, биздин жашоо. Ошон үчүн жаратылышка дайым баягы чыгынды эмелерди ыргытпай, жаратылышты коргошко аракет кылыш керек да. Ошол менин оюм эле ошол теманы эме кылганымда, жазында, жайында бар эле өйдө карап, өрлөп эс алганы чыгышат. Чыгышканда өзүңүз көрүп атасыз, көп таштандылар, ташташат, сууларды ой келди эме кылышат. Барган сайын жылдан жылга жаратылыш өзгөрүп атат. Ошон үчүн биз аяр мамиле жасасак болмок эле да ушул жаратылышка. Ошол көйгөй менин жүрөгүмдү өйүп жүрөт эле да, ошону берейин деген ойдо эме кылдым да, ушул искусство маданият аркылуу жеткирейин деген ойдомун. Жакшы жаратылышты аяр мамиле жасап келечекке калтырып кеткенибиз макул го дейм да. Инсталляция көрүүчүлөрдү жалпы экологиялык кризистин, социалдык кесепеттерине, анын ичинде Баткендеги климаттык өзгөрүүлөрдүн аялдарга, балдарга, жалпы эле жашообузга таасирин чагылдырып, бул тармакка көңүл бурууга чакырат.